Аккордеонду кере тартып, кыргыз коомчулугуна Кызыл өрүк деген ыр менен таанымал болгон бүгүн бизде конокто Мирлан Баеков болмокчу. Саламатсыздарбы? Мирлан мырза, саламатсызбы? Алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн албетте терең ыраазычылык билдирем. Алгач суроону мындан баштагым келип турат, Мирлан мырза. Сизди кыргыз коомчулугу алгач ошол аккордеон менен ырларды аткарып чыккан ырчы катары жакшы таанышат. Анан акыркы убакта ушул жараткан ырларыңызды, обондоруңузга баам салып карасак, эстраданы аралаштырып ийгендей болуп атасыз да. Ушул ырларыңызга сизди кыргыз коомчулугу ушул аккордеон менен ырдаган ырчы катары жакшы таанып калды. Эми ушул ырларыңызга эстраданы аралаштырбай эле ырласаңыз болбойбу? Рахмат, жакшы суроо экен. Негизинде мындайда өзүм бала кезимден баштап биринчи айта кетейин. Бала кезимден баштап комуз ойноп, андан кийин 9-класстан баштап аккордеон үйрөнүп, аккордеон уже мындай толук ырдай албасам, толук ойноп ырдай албасам да, мындай жаңыдан үйрөнүп келаткан 9-класстан башталып, андан кийин айылда жүргөн, токтогулда жүргөндө тойлордо биринчиден тойлордо ырдап аккордеон менен ошол жакта элге жагып жакшы ырларды, мисалы Бек агабыздын, Борбиев, Асанкалы Керимбаев агабыздын ырларын ырдап жүрүп, ошолордун таасири калган болуш керек. Анан бул жакка келип, бул жакта биздин Токтоболот Абдымомунов атындагы театр бар. Ошонун алдында училище бар болчу. Азыр деле бар. Ошол жакта 3 жылдык училищеде окуп жүргөн убакта уже артисттер менен Сыймык байке менен, мисалы ар кандай артисттер менен гастроль жергесине чыга баштадык. Анан ошондо аккордеон менен ырдап бир выкат кылчумун. Аккордеон менен бир ырдасам элдер ушунчалык кол чаап, суранышып ушинткөн эсимде биринчи жолу Ошто ырдагам да аккордеон менен. Анан, значит, аккордеон менен ырдасам болот турбайбы деп. Анан элдин суроо талабы ушу аккордеон менен ырдасак ошондой жарашат экен деп көп эметип калышты. Анан өзүм дагы ырдап ошентип жүрүп, анан кийин азыркы эмеден кандай десе, мисалы эстрада жанрларында, мисалы көп ырчылар мисалы ырдап жүрүшкөн убакта, мисалы мен да ошондой эстрада ырдагым келип, анан эстрадага кичине көп ооп көрөйүнчү деп эми бир-эки ыр жаздырдым. Ошол убакта Кызыл өрүк болду, эң алгачкы ырым 2010-жылдары. Анан Кызыл өрүктөн кийин анан кете баштады, кеткен. Значит, мен да эстрада ырдасам болот турбайбы деген түшүнүктүү болду. Анан эми азыр экөөнү тең эле бирге алып келатам. Бирок менин оюмча аккордеон менен ырдаган мага ушунчалык жагат, ушунчалык таасир алам, ушунчалык мындай айтканда эргип аласың да. Жандуу нечесин. Аккордеон менен ырдаган Рыспай Абдыкадыров, Токон Эшбаев, Чубак Сатаевтар бир обон жаратаарда түнү бою уктабай кыйналып, анан бир обон жаратыш экен да. Айтайын дегеним ушул, сиз обондорду кандай жаратасыз? Сизде дагы мындай бир түнү бою уктабай, мындай бир кыйналып обон жараткан учурлар болобу? Эми албетте бул илхом чакыртып келбейт. Эми бул туруп мисалы жолдо кетип барат, мен жолдо келет, машина деп кетип барат деп. Ушундай убактарда эле бир ырды угуп калам, машинадан болобу же бирөөдөн болобу, угуп калган убакта ошол сыяктуу мисалы башка чарагын мисалы чыгаргым келип, ушундай сыяктуу изденүү жүрө берет да, ар кандай болуп, мен ар кандай нерселер келет. Эми конечно бул түнү менен уктабай кыйналып обон чыгарыш керек деп албетте кыйналбайм. Бирок эми өзүнүн учуру болот, келген убакта диктофонго запись кылып, анан сөздөрүн тактап, анан обон менен сөзүн айкалыштырып, анан ырдап чыкканга аракет кылам көбүнчөсү. Азыркы учурда эл арасында мындай деген сөз айтылып жүрөт да, азыркы чыгып жаткан ырчылар бир эле жалт этип жанып туруп кайра өчүп кала турган ырчылар, жылдыздар, ошондой жылдыздар депчи. Чын эле азыркы ырчылар ошондой бир эле жанып кайра өчүп кала турган ырчыларды же? Ошондойбу дейсиңби? Эми ар кандай, ар кимдин таланты ар кандай. Мисалы мен деле аларга мындай өчүп кала турган жылдыздар, эртең эле өчүп кала турган деп деле айта албайм. Эми конечно бул адамдын мисалы аракетинен ошол жакшы обондорду изденип, жакшы сөздөрдү изденип, эл алдына тартуулап турсаң, ошол жакшы болуш керек деп ойлойм да. Мисалы эми ал өзүнчө поколение өзүнчө убакыт, саат өзүнчө кете берет экен да. Мен мисалы эми биздин деле мисалы азыркы мисалы доор болуп аткан убакта биздин деле мисалы өзүнчө убактыбыз бар да. Эми мүмкүн 4 жыл болобу, 5 жыл болобу, конечно, мен деле төбөлүккө калайм. Ошондуктан кыргыз элине жакшы чыгармаларды, жакшы обондорду
аткарып жүрө берсе кыргыз эли өзү баалап көтөрүп алат ар кайсы мисалы чыгармачылык адамдарды. Ырчыны бир эле жылт этип жылдызын жандырып коет деп айтылат да, ырчылардын арасында ушундай сөз айтылып жүрөт. Анан сиздин ушул жылдызыңызды жандыргандыр бул кызыл өрүк деп айтып жүрөсүз. Башка бир телеканалдарга, башка сайттарга берген маегиңизде окуп жүрөбүз. Анан ушул кызыл өрүк жөнүндө айтып кетсеңиз, кызыл өрүктүн автору ким? Анан бул ырды казактар дагы аткарып жүрөт, анан татарлар дагы аткарып жүрөт. Бул сиздин ырыңызбы же казактардын же татарлардын ырыбы? Бул негизи кыргыздардын ыры. Кыргыздардын ыры бул 2006-жылдары, 2003-төн баштап мисалы кафелерде иштеп жүрдүм мисалы. Ошол убактарда 2004-2005-жылдары ушул кызыл өрүк деген ырды Мирлан Алыкулов деген бала бар, жигит бар. Обончу жигит, тоже аткаруучу жигит. Анан ошол экөөбүз кошуна кафелердин биринде иштеп калдык. Мен мисалы бул кафеде иштесем, ал бул кафеде иштеп калып, анан ал кафелерге мисалы элдерди бийлеш үчүн жакшы музыкалар керек. Мисалы ал менден келип сурайт. Ушундай запистерди берип коюн. Макул деп запистерин көчүрүп берип, ушундай убактарда экөөбүз таанышып, жакшы мындай катташып калдык. Ошол убактарда мен ушундай ырлар бар деп аккордеон менен ырдап берип калды. Анан берсең мен да ырдап көрөйүн, ошо сенин ырың жакшы экен деп мен да ырдап, бирок башкача обону башкачараак болчу да. Анан ушуну бербейсиңби мага деп экөөбүз короче ырларыбызды ырдашканбыз да. Анан мен бир сагыныч деген ырым бар болчу. Ошону ырдап берсем, сен ушуну давай экөөбүз алмашабыз болуп калды. Анан алмашып, ал жаздырып ырдады. А мен жаздыра албай ушул каражат жетишпей, аранжировкага или мындай клипке каражат жетишпей, ортодон бир 6 жылдай өтүп кетти. Анан эмне кылыш керек? Бул жактан кафеден деле мисалы кыйрат акча таппайсың. Анан эл катары эле Россия жергезине барып, ошол жактан досторумдун чакыруусу менен Түмен деген шаарына кетип калганбыз. Бул жактан өзүбүзчө ушундай Жоролор деген топ түзөбүз болуп, анан ушул группалаштарым өзүчө сүйлөшүп, анан ошо Россия жергезине барып, ошол жактан акча топтоп иштеп, мисалы эл катары. Анан бул жакка келип, жакшы формаларды тиктирип, или жакшы мындай клиптерди, ырларды жаздыруу максатында кеткенбиз. Ал жакка барып 3 ай иштеп келдик. 3 ай иштеп келип, анан сөздөрү дагы башкача болчу да, жанагы сен айткан кызыл өрүк мисалы. Анан ошол жактан Жылдызбек Абдраимов деген досум, ошол жактан мен гитара бар болчу ал жакта. Бирөөнүн гитара менен ырдап, ошо кызыл өрүктү ырдап атсам, давай сөздөрү мындай эмес, башкачараак кылыш керек экен. Жазбайлы деп калды. Макул, бош убакта отуруп алып жазалы да болгон. Выходной убак, мисалы эс алуу убак бизде воскресенье эс алуу убак болчу. Воскресенье ошол кыргыздар иштеген базар бар. Ошол жакка барып калсак, бир жашынакай бир кыз турган экен. Сатуучу болупчу. Анан күндө барабыз, эми күндө болбосо да бир суббота, воскресенье эс алуу убактарда күндө барып түшөбүз. Ал кыз менен сүйлөшүп, чакырып, таанышып, гитара менен ырдап берип, ошентип атып, анан Жылдызбек кызыл өрүк деген сөзүн жазды. Мисалы, кызыл өрүк төгүлгөндөй, кыздын чачы өрүлгөндөй, кыз жашырып ак сүйүүсүн, кыйгач карап көңүл бөлбөй. Анан эң артында мындай куплет бар. Кызыл өрүк азап болдуң, кызык сүйүү баштап койдуң. Кыздын атын сурай албай, кызыл өрүк атап койдуң. Анда Жылдызбек тааныш элек болчу. Анан мен уже таанышып алганбыз биз. Анан аты ким экен, тааныштырбайсыңар деген сыяктуу ушинтип жүргөндө. Тааныша албайм, мен кантип тааныштырайын. Ошентип анан ал ошентип жазып коюптур да. Кыздын атын сурай албай, кызыл өрүк атап койдум. Ошол кызга жазган сөздөрдүн бири болгон. Анан ошого кызыл өрүктүн жана обонун салып, башкачараак кылып, анан аккордеон менен иштеп, эстраданы кылып иштеп, жанагынтан чыкканбыз. А бул негизи эле кыргыздардын ыры. Анан 2012-жылдан баштап казактар ырдай баштады. Акылбек Чеменей деген. Андан мурун тааныбашым, бирок жакында ошо өздөрүнүн телеканалына, Хабар телеканалына чакырып бизди. Ошол жактан бизди жолуктуруп, ошолор кызыл өрүк, кыргызстандыктар кызыл өрүктүн ээси, ушундай сени сотко берем деп аттыр деген сыяктуу темада ушундай кызыл өрүк талкууга жүргөн. Ошондон биз барып, эч кандай кыргыз казак илгертеден бир тууган деп, ушундай өнөрдө чек жок, чек ара жок. Эми биздин деле ырлар, силердин деле ырларыңарды биздин кыргыздын ырчылары, мисалы 2006-жылдары аябай ушунчалык которгон. Анан силер дагы которуп чыксаң, бизге наоборот сүйүнүчтүү, биз уруксатыбызды беребиз, эч качан сотко бербейбиз деп уруксатыбызды берип, кол алышып, ал сыйын көрүп алардын,
ошентип келгенбиз. Анан татарлар кийин ырдагандар интернеттен көрүп калдым, сайттардан. Татарлар ырдап кыздардан, тажиктер ырдап чыкканын уктум. Эми биз үчүн сыймык. Ырдай беришсин. Негизи эле ушул айтып кеттиңиз, Жоролор деген топ менен алгач ушундай чыгармачыл жолго аттанганбыз депчи. Азыр дагы ушул Жоролор деген топ менен иштешесизби же алар менен мамилеңиз түзүп койгонсузбу, кандай? Азыр тилекке каршы чогуу бирге иштешпей элебиз, бирок ынтымагыбыз жакшы эле. Алар мисалы кудулдар болгондуктан концерт коюп калса Бишкекке, мен барып катышып болгон жардамымды көргөзөм. Эгер мен концерт коюп кала турган болсом, алар келип чогулуп биргелешип мындай бири-бирибизге жардам берип турабыз. Так бир топ болуп, Жоролор топ болуп, анан гастроль жер кезинде чыга албайбыз да азыр. Эми ар бир нерсенин убакыт сааты болот экен. Мурун бойдок болчубуз. Ар кандай гастролдорду баарын баштан өткөрүп көрдүк. Эми азыр семья менен эч жака кете албайт кезиң, алыс жактар көп убакытка мисалы. Анын үстүнө дагы биздин Кыргызстанга топ болуш өтө кыйын экен. Өтө эле кыйын экен. Анын үстүнө ошол топ болуп мисалы гастроль жер кезине бара турган болсоң, мисалы Ошко, Жалал Абадка, Көлгө, Нарынга бара турган болсоң, ал жакта мисалы бизден жашыргандай деле болбой эле. Гастролго барсак, болгону биз бир жумага барсак, мисалы мындайча айтып келгенде эле 20 000 сом тапсак, 20 000ди 4кө бөлгөндө, ал жактан аппаратуранын арендасы бар, залдын арендасы бар, машинанын арендасы бар дегенде, ошон 20 000 сомду мисалы бөлсөк, ар бирибизге мисалы 3 000 сомдон тиет. Бул эч кандай үй бүлөнү багууга туура келбейт. Ошондуктан анан өзүбүзчө болгонго туура келди. Бирок ынтымагыбыз бекем эле, жакшы эле. Акыркы убакта ушул интернет булактарынан окуп калдым мен дагы. Мирлан Байековдун атын жамынып алып, башка бирөөлөр элге концерт берип жүрүптүр депчи. Ушул жөнүндө бир аз кеп козгоп кетсеңиз, эмне болгон кишилер алар, эмне болгон концерт? Бул тууралуу айта кетсем, чын эле мен аябай ушундай капа кылган, мен ушунчалык таарынтып өкүндүргөн бул биздин Токтогулдук Абдиш деген байке бар. Мага бир 20 күн мурун, 31-августтан мурун 20 күн мурун мага чалган. Көлдө гастролдо жүрсөм, чалып, ушундай Токтогулдун быйыл 150 жылдыгы, билесиң деди. Билем байке. Ошого карата ар бир областтын стадиондорунда чоң концерт берген атабыз. Ошого келип катышып бер. Мынча төлөп берели деп өзү сунуш киргизип калды. Анан мен дагы эми Токтогулдун 150 жылдыгын уккандан кийин эми биз дагы өзүм Токтогулдук болгондуктан анан кичине мындай жардам дагы болсун деген сыяктуу кылып мындай ал концертке мен ойлогом биздин байкелер мисалы Бек Борбиев, Сыймык Бешеке, Гүлнур эжелер мисалы катышат болуш керек деп ойлогом да. Анан кийин эле уже жакындай баштаганда уже рекламалардан угуп калдым, радиолордон. Эч кандай башка ал байкелердин аттары жок, ысымдары жок. Анан только мен эле жүрөм. Анан Нурмат Садыров деген иним бар, инежи. Токтогулдан ошол экөөбүз жүрөбүз, калгандары каякта эле бир ырчылар да ошол. Мен кийин ошондо түшүнүп калдым, рекламаны уккандан кийин анан жөн эле бир мындай коммерциялык эле бирдеке мындай эме экенин түшүнүп калдым да. Анан телефон чалсам албайт. Анан кийин 31 күнү, именно ошо 31 күнү мен айткам, бирок 31 күнү бошой албайм. Бәке мен өзүм концертим бар Бишкекте, бул жакта бир өзүм мероприятие бирдеке бар болчу. Анан биринен баштап катышып берейин десем макулдугун берген. Анан 31 күнү чалды, эртең бүгүн Кара-Балтада концерт болот, Кара-Балтанын стадион. О бәке мен сизге айтпадым беле ушундай 31 күнү катыша албайм десем, унутуп калган турбайбы? Анда макул эртеңден баштап, эртең мен чалам, мондай машина чөзүңөр, Жалал Абадты көздөй сапар аласыңар, ошол жакта концерт болот деп калды. Макулдугун берип чалбайт, күттүм, чалбайт, уже түштөн болуп баратат, чалбайт. Анан мен чалсам албайт кайра. Анан эмне болду? Таң калдым мен, эмне концерт айтпайм болкон, аны айтып койбойбу чалып деп ойдо жок. Анан кийин көрсөм, уксам уже стадиондордо башка ырчылар менен уже концерт коюп жүрүптүр. Ал мындай эле аты чыкпаган ырчылар экен. Аларга күнүнө 1000 сомдон төлөп берип, мисалы ошентип концерт коюп жүргөнүн уктум дагы. Анан ушунчалык нааразы болдум, өзүмдүн жердеш байкем болсом депчи. Анан азыр ошол жөнүндө азыр жакшы чечилип атат. Ал дагы байкелер бизге кабарлашпай атат, чалсак албай атат. Бирок концерттери болуп атыптыр. Бирок биздин өкүндүргөнү ошо биздин рекламаларды кетирип кой, анан мисалы бизди жаман көрүп калышы мүмкүн да элдерчи. Биз Мирлан
ушундай келбей калды эмнеге деген сыяктуу. Эми ал жерден азыр толук чечиле элек. Жакын эртең бүрсүңдөрдөн чечилет баары. Сиз ал кишилерди сотко берем деп дагы интернет блогтарында ошентип окуп калдым. Мен сотко берем деп айтып атпырса, сотко бердиңизби же эми бересизби? Эми сотко бергенде бул сотко берем деп деле такдан айткан эмесмин. Эми просто сотко берсем жарашат деп ойлоп айткам да мен. Бир газеталардан мага суроо беришкен. Сотко берсем деле жарашат албай ушунчалык жиним менен айткам. Эмнеге андай кылат депчи. Мен чалсам албай атат, жолукпай атам. Просто жолугуп анан чечишип анан өзүчө сүйлөшөбүз го бирөөзө. Эми сотко бергенде деле биздики деле, конечно, меники туура эмес. Бирок алардыкы да туура эмес да. Эми биргелешип бирдеке кылып чечишип эметсе Абдишбекке жакшы болмок. Бирдемке деп айтып атасыз да, бирдемке кылып чечишебиз депчи. Эми бирдемке деген сөз кыргыздарда бирдемке кыл дебейсиңби, бирдемке кылбайсың дегендей ал сөздөр мындай көмүскөдө айтылган сөздөрдүн да, бирдемке болгондо кандай мааниде чечесиңер? Негизи эми андан мен монча акча сотко берип монча акча өндүрүп алам деген деле оюм, андай жаман оюм жок. Эми эмнеге антты, мен ошол сөзүн мага ошону угушум керек болуп атат. Эмне үчүн айттыңыз байке деп суроо берейин десем, телефонун албай атат. Ошон үчүн билишим керек болуп атат, эмне үчүн андай кылды деп. Мирлан мырза, айтсаңыз, ушу ырчылык сиз үчүн кесиппи же хоббиби? Ырчылык мен үчүн кесип деп койсом деле болот. Себеп дегенде бала кезимден баштап жана айта өткөндөй эле мен чоңойсом ырчы болом деп тилек кылчумун. Ошентип жүрүп анан кийин өзүм тайларым, апам жакшы ырдачы, ошондоктор апама комуз ойноп беришип, аккордеон ойноп берип, ошо бирөөнү ырдатып, апамды ырдатып, апам экөөбүз чогуу дуэт ырдап, эки голос менен ушундай сыяктуу ырдап атып, анан негизи мындайча айтканда чыгармачылык адамдардын, чыгармачылык үй-бүлөнүн үйүндө төрөлдүм десем да жаңылышпайм да. Ошо апам жакшы ырдагандыктан апамдан да таасир, тайларымдан таасир калган болуш керек деп ойлойм. Мен үчүн кесип десем деле жаңылышпайм. Үй бүлөңүз жөнүндө кеп кылсак, үй бүлөдө канча уулуңуз бар, канча кызыңыз бар? Негизги ушул үй бүлөңүз жөнүндө айтып кетсеңиз бир аз. Бир баланын атасымын. Балам жакында Рамир аты. Жакында 2 августта 1 жашка толду. Кудайга шүгүр, жакшы. Менин байлыгым, мен балам дегендей. Мен орун басарым деп койсом болот. Ошол жакшы. Жанагы болор бала несинен деп койду кыргыздачы. Анан сиздин ушул уулуңуз дагы Рамир дагы ошо сизге окшоп кичкенемдир, ыйлаганда дагы ыйлабайм да, ырдаган учурлар болобу кандай? Андай учурларын көп байкап атам азыр. Ушунчалык слуху күчтүү. Мен мисалы эмне кылсамчы, мисалы көзүм мынтсем, көзүм мынтет, мисалы кантип мисалы келинчегим аты Созул деп мисалы кайсы мисалы музыкалдын термин менен айтканда кайсы тоналистте айтсам, ошол тоналистте мисалы Созул дебесе дагы ошол тоналистте бир кыйкырат да, ошол тон мененчи. Ошонысын көрүп алып сүйүнүп эзилип эле. Эми жакшы баары. Мирлан мырза, бизге буга бөлгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Ушул эфирдин соңунда бизге ар бир келген конокко эркин микрофон беребиз. Эми ырчылар келгенден кийин албетте ырдап бербесе жарашпай калчудай. Азыр бизди көрүп жаткан көрөрмандар дагы Мирлан Байековдун албетте үнүн уккусу келип турса керек. Бир аккордеонуңуз менен бир кайры тартып бербейсизби? Биринчиден, силердин сайтыңарга дагы дайым ушундай көрөрмандар, колдонуучулар көбөйө берсин деп тилек кылалы. Бизге окшогон ушундай конокторду чакырып, жакшы маек куруп, бизди чакырып койгонуңар үчүн да баарыңарга, силердин сайтыңарга, жалпы жамаатыңарга ыраазычылык билдирели да. Жакында Кызганба деген чыгарма, акыркы чыгармалардын бири. Бул чыгарманы ырдасам, келинчегим мага жаздың беле, мен сени ошончолук кызганамбы деп. Азыр үйдө таарынып аткан учуру дебиз. Тамаша. Ошол Кызганба деген чыгарманы ырдап берейин жалпы силердин көрөрмандарга, сайттын колдонуучуларына. Көр албастар көргөндөй айтат,
көңіл бөлбөй көп жүргін байқап, көксөгөдүм сенден башканы, көздөрүңдөн алган сырбы, мен өзүңдөн алыс чыкканда, ишенбечи ушак оксаң да, жаным, жаным, жаным кызганбай, жашом бирге, жаным садака. Азгырышат аргандай айтат, алыс жүргүн андайдан байкап, алмаштырбайм сени башка, аппак сүйүм өчпөс махаббат, мен өзүңдөн алыс чыкканда, ишенбечи ушак оксаң да, гүлүм, гүлүм, гүлүм кызганбай, гүл сунбаймын башка кыздарга. Canım, canım, canım kızganbay, жашом бирге, жаным садака. Гүл сунбаймын башка кыздарга, көз кыспаймын башка кыздарга. Аббали, үйүңүзгө береке. Албетте эле бул келинчегиңиз кызгана турган эле жазып турсуз. Мирлан мырза актана турган эле жазып турсуз албетте. Мирлан мырза келип келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ишиңизге ийгилик, чыгармачылык дагы өнүгүүлөрдү каалайм. Үй бүлөңүзгө бактылуулук, өзүңүзгө мыкты ден соолук каалайм. Рахмат сизге.